Арашан айылын ақсақалы биз эми Сейит Акмат байке деп көрмөмүз ушу. Сейит Акмат байкеге колду катуу жоопту берип койгучу. Сейит Акмат байкеге биз ол. Мактуу агайын туугандар, жыйын болуп атат. Ниеттештер, боюбуз туура келгендер, баарыбыз келечекти ойлогон адамдар чогулуп атабыз. Мына бул бекеринен эмес. Анын үстүнө мен тарыхый нерсени айтып кетейин. Мына Аламидин деген кереметтүү суунун жээгинде чогулуп атабыз. Аламидин деген урматтуу киши. Жашаган адамдардын жакшылыкка жетет деген ойын кереметтүү Аламидиндин жээгинде биз чогулуп отурабыз. Мына урматтуу агайын туугандар, кийинки күндөрү абдан көп иштер, абдан көп интригалуу маселелер чогулуп атат. Ошол маселелердин айланасында биздин урматтуу уулубуз, урматтуу кулунубуз Алмаз Шаршеновичтин айланасындагы чоң маселе көтөрүлүп жатат. Мунун баары атайын уюшулган иш деп айтар элем. Ушунун баары уюшулган жогорку деңгээлдеги жетекчилердин берген заказынын негизинде иш жүрүп жатат деп айтар элем. Мына ошол заказ, ошол нерсе албетте сиздер билесиздер, элдин арасындагы ынтымакты бузат, элдин арасында кыянатчылыкты пайда кылат. Мунун баары туура эмес иштер. Ошону биз айтып жатабыз, дагы деле айта беребиз. Мына Алмаз Шаршенович эмне деген иштерди кылган жок. Азыр айтабыз экономика жөнүндө. Экономика жөнүндө айтсак, экономиканын өзөгүн жанагы Россиялык, Кыргызстандык фонд түшүп атат. Ошол фонддун башында мына Алмаз Шаршенович турган. Андан кийин жанагы энергетиканы айтып атабыз. Ошол энергетиканын башында Алмаз Шаршенович турган. Кечеки ТЭЦти айтып атабыз. ТЭЦтин башында ТЭЦти элге жарык болсун, свет болсун дегендердин бири мына Алмаз Шаршенович болчу. Ошонун баары эми тескерисинен айланып келип, кайрадан каршылык, кайрадан интрига, кайрадан элдин арасында нааразычылыктар пайда болуп отурат. Мунун баары туура эмес. Мен дагы бир жолу айтар элем, ушунун баардыгы жогору жактан келген заказ, ушунун баардыгы жанагы туура эмес иштеген депутаттардын кылып жаткан иштери, ушунун баардыгы жогорку деңгээлдеги жанагы аппараттын анын башында турган Сооронбаевдардын айланасында жүргөн элдердин иши деп түшүнүшүбүз керек. Бул анык, бул накта иш. Андан кийин дагы бир нерсени айтайын. Жанагы Иса Шейшенкуловичка 2 жолу ушунун штабын жетектедим эле мен. Бизден 3 жолу депутат болгон. Ошону эми ойлонуп атам. Мен абдан иш кылдым эле ошол кишиге. Эми эле ал деле айтып атат. Ал туура эмес жолго түшүп алды. Кыскасы жанагы саткындар менен туура эмес иштегендер дегендин баарын мен ойлойм туура эмес деп. Мына эми Кудай деген бар, иш деген бар. Ар ким өзүнүн иши менен далилдейт. Ар ким өзүнүн жүргөн турганы менен далилдейт. Мына буйруса Алмаз Шаршеновичтин иши деле туура кетет. Чындык деген бар, Кудай деген бар. Ошону биз баарыбыз колдойлу, ошол иш үчүн күрөшөлү, ошол иш үчүн баарыбыз аракет кылалы, жөн жата бербейли, баарыбыз чындык үчүн күрөшөлү, чындыкка баралы, бийликтерге айталы, үнүбүз жетпеген жерден бардык нерселерге баралы. Мындан ары өлкөбүздө жакшылык болсун, ишибиз оңолсун, жакшылыктар менен иш кылалы.